ушул космикалык жарыш башталган өткөн кылымдын 50-жылдарынан бери Советтер Союзу менен Америка Кошмо Штатынын ортосундагы ушул тирешүү мына күнү бүгүн дагы уланып келаткандыгын белгилеп коюшубуз керек да. 2016-жылга карата мисалы жер орбитасында мына бүгүнкү күндө 50-ге жакын өлкө өздөрүнүн искусстволук спутниктерин, жасалма спутниктерин кое беришкен да. Бирок алардын ичинен 11 гана мамлекет бүгүнкү күндө өздөрүнүн ушундай бир ракеталарын, космикалык ушул каражаттарын учурганга же болбосо космикалык держава аталганга укугу бар да. Алар баарыбыз белгилүү: Америка Кошмо Штаты, бул Кытай, бул Россия Федерациясы, Индия, Япония, Европа кеңеши дегендей да. Мына алар башынан эле ушул миллиарддаган доллар каражатты космосту өнүктүрүүгө жумшап келатышат да. Эгерде Америка Кошмо Штаты башкача айтканда ошол улуттук жанагы агентствосу, агенттиги жылына 26-30 миллиард долларга жакын акча каражатын жумшайт экен. Ошонун учурда Россия болгону 2,5 миллиард доллардын арасында акча каражатын жумшайт да. Ошол учурда Кытай 8-11 миллиард доллардын айланасында ушул акча каражатын космикалык программаларга жумшап келет да. Мунун баары эмнени билдирет бүгүнкү күндө? Эгерде мурда Россия менен Америка Кошмо Штаты атаандашып келсе, бүгүнкү күндө Кытай менен Америка Кошмо Штаты ушул космикалык программа боюнча да атаандаш болуп, бүгүнкү күндө жарышып келаткан кези. Албетте сапат жагынан Америка Кошмо Штатында мүмкүнчүлүктөр абдан кенен. Бул жагынан Кытай дагы далай убакыт, дагы далай каражаттарды жумшоосу зарыл да. Ооба, эми дүйнө космосту өздөштүрүүгө абдан мындай катуу аракет кылып атат. Албетте ири жанагындай космикалык державалар болгон аракетин жумшап атат. Мынакей Индия, Япония, Кытай. Бул илгерки баягы Советтер Союзу менен Америка эмес, мына бул космикалык мамлекеттердин космосту өздөштүрүүгө эбегейсиз күч жумшап ийгиликке жетишип аткан мамлекеттердин катары өсүп жатат. Мына согушуп жаткан Украинадагы Европалык космикалык агентствого кошулам деген аракеттен кайткан жок, тескерисинче күчөп жатат да. Биздин коңшуларыбыз да мына Өзбекстандагы, Казакстан менен космикалык программа боюнча кызматташтык жөнүндө мына былтыр кол коюп, ошол программага, ал программа көп жылдык болуп эсептелинет. Мына мындай ниетинен. Ал албетте эмне үчүн кызыгып атышат эми? Бул жөн эле мындай престиждин, абройдун, кадыр-барктын маселеси эмес, бул социалдык, экономикалык, саясий, маалыматтык, технологиялык муктаждыкка айланды да. Мына ошол эле спутниктер болсо, ушул экологиялык маселелерди чечүүдө, байланышты жана башка дегендердин баары тең ошол аяктан чечилип жатпайт. Демек, ким гана болбосун, кайсы гана мамлекет болбосун ушул космосто өзүнүн ордун ээлеп калууга, космосто мейкиндикте өзүнө тиешелүү аянтты ээлеп калууга, ошонун мүмкүнчүлүгүн пайдаланып калууга, эл колдонуп жаткан, эл учуп жаткан, эл өздөштүрөм деген процесстен кур калбоого умтулуп жаткан кези. Мына биз жанатан бери кеп кылып аткан ошол жер орбитасынын үстүндө учуп жүргөн 3500дөн ашык спутниктер бар деп айтып. Ошол спутниктердин 500дөн ашыгы бул аскердик максаттагы аппараттар болуп саналат да. Алардын көбүсү Кытай, Америка Кошмо Штаты тарабынан, Индия тарабынан ар кандай сынактар, эксперименттер үчүн учурулгандар да. Бүгүнкү күндө Россиянын дагы бул багытта абдан чоң олуттуу программалары бар экендигин белгилеп коюшубуз керек да. Дээрлик айта турганыбыз, бүгүнкү күндө космос мейкиндигинде дагы аскердик атаандаштык күчөйө баштагандыгы, жана космикалык ушундай бир жарышуу эртеңки күндө экономикалык ушул атаандаштыкка дагы жол сала тургандыгын, эң башкысы ушул Айды, Марсты бүгүнкү күндө изилдеп жатканы, ал жактан ушул жанагы
ал жакты изилдеп, ал жактан бир жанагындай пайдалуу кендерди, пайдалуу азыктарды алуу жана экономиканы өнүктүрүүгө мындан ары ушул ошол жактан жол ачуу максаттары коюлуп атат да. Эми бул жагынан мына Индиядагы, Япониядагы ушул айды изилдөө, Марсты изилдөө, жанагындай бир космикалык станцияларды куруу боюнча бир максаттарды коюп келип атышпайбы? Андыктан бүгүн ошол державалар бир гана ушул илимий тынчтык максатты эмес, башка максаттарды дагы ушул космосту изилдеп, ал жакты өздөштүрүү жагын алда коюп атышат.